Oynuyoruz. Gece, vay, onday kılba. Балдардын тил өнүгүүсүндө ата-эне менен жандуу баарлашуу чоң роль ойнойт. Бирок көпчүлүк ата-энелер муну кеч түшүнүп жатышат. Ош шаарында жашаган көп балалуу эне Алтынай Аматова 4 жаштагы кызын логопеддин көзөмөлүнө алып келип, дарылоо курсунан өткөрүп жатат. Анын айтымында кызы башка балдар менен сүйлөшүүдө кыйналып, социалдык көндүмдөрдө да кыйынчылыктарга туш болгон. Бул ата-энесин тынчсыздандыргандыктан телефонго болгон көз карандылыкты азайтып, балага көбүрөөк убакыт бөлө башташкан. Менен болуп Россияда жүргөнбүз да, чоңдоруна таштап коюп кете берчүмүн. Внимание берген эмесмин да, анан только телефон менен болуп калдык да. Телефонду алып койсо ыйлайт, ушташабыз, жинденет, психовать этет, истерикалары көп болуп калат да. Азыр жана балада мындай понимание келе элек да. Бүгүнкү күндө тил жана психологиялык өнүгүү көйгөйү менен кайрылган ата-энелердин саны өсүүдө. Балдарды өнүктүрүү жана социалдык адаптация борборунун жетекчиси Алтын Базарбаеванын айтымында бир айда борборго 80ге жакын ата-эне кеңеш алуу үчүн келет. Алардын көбү балдарынын психологиялык өсүүсү артта калып, сүйлөө жөндөмү кечеңдеп жатканын айтып, тынчсызданышат. Анализдер көрсөткөндөй, бул балдардын 90% көп убактысын телефон менен өткөрүп, ата-энеси менен жетиштүү баарлашпаган болуп чыгат. Балдарда ошондой өнүгүү жактан артта калып аткан көйгөй болот. Бирок ошол ата-энелер педагогикалык кайдыгерлик деп коет. Балдарына убагында ошол бала аябай активдүү өнүгүп атканда 1 жаштан 3 жашка чейин биз ата-энелер жетишээрлик балдарыбызга көңүл бура албай калабыз. Балдарыбыз менен жандуу баарлашып сүйлөшө албай калабыз. Ошол бул педагогикалык кайдыгерлик. Адистердин байкоосунда Ош облустук балдар ооруканасына күн сайын 70тен ашуун ата-эне балдарынын неврологиялык көйгөйлөрү менен кайрылат. Көпчүлүк учурда оорунун белгилери байкалбай эле, бирок балдардын сүйлөө жөндөмү кечеңдеп, тең туштарына салыштырмалуу психологиялык жактан артта калганы аныкталат. Төрөлүү эле бала төрөлгөндөн баштап эле бала менен түшүнсө, түшүнбөсө да бала түшүнөт. Эне жакшынакай настроение менен күлүп, жайнап, бала менен 15 сантиметр жакындыкта сүйлөп туруш керек экен да. Ошол баланын до речевой функция деп коет. До речевой речи чыкканга чейин ошол функциясы өнүгүп, бала секин до речевой функция, анан кийин речевой функция кылып, бала 1 жашында 10 сөз билиш керек. Ал эми 2 жашына барганда 20 сөз билиш керек. Психологдор акыркы 2 жылда мындай көйгөй менен кайрылган ата-энелердин саны кескин көбөйгөнүн белгилешет. Дөөлөткан Кабыкованын айтымында кайрылгандардын 30-40% балдардын чөйрөгө көңүл бурбастыгын, телефон аркылуу өз дүйнөсүндө жашап калганын жана сүйлөө жөндөмү кечеңдеп жатканын айтып даттанышкан. Бала менен, кичинекей бала менен ата-эненин связи баланын кичинекейинен эле жоголуп калып атат. Мурда баягы иштеп, миграцияны күнөөлөп жүрдүк турабы, ата-энеси жок болуп кетип деп. Азыр ата-энеси менен жашап туруп деле балдардын аң сезиминин өсүшү начарлап баратат. Анан азыр ошо балдар менен сүйлөшө келгенде, өспүрүмдөр менен атам менен сүйлөшпөйт, апам менен сүйлөшпөйт. Эптеп эле балдардын курсагын тойгозуп койсо, жакшы кийим жакшы тамак берип койсо, жакшы кийим, анан жакшы садик, анан кийин садиктен, мектептен талап кылат дагы ата-эне өзүнөн талап кылбайт. Балдардын эмоционалдык жана психикалык саламаттыгын сактоо, ата-энелер менен жандуу баарлашууну күчөтүү максатында Кыргызстанда Апа мени менен сүйлөшчү аттуу 2 айлык кампания старт алды. Анын алкагында ар түрдүү иш-чаралар уюштурулуп, ата-энелерге балдары менен сапаттуу убакыт өткөрүүнүн маанилүүлүгү түшүндүрүлөт. Нуржамал Алымкулова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.